Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы кабарлар менен тааныштырабыз. Assalamu alaikum. Каракол шаарынын тургундары жана коноктору. Максат Сити жаңы конушундагы жабык шаарчадагы жер тилкелердин документтери бүтүп даяр болуп, ошол алган кардарларга четинен тапшырылып атат. Максат Сити жаңы конушунда бардык коммуникациялар бар, суу, свет, канализация бардыгы камсыздалат. Андан тышкары соц объектлерден мечит, ФАП, бала бакча жана футбол аянтчасы болот. Андан тышкары ошол тегеретте ошол шаарчанын тегеретте пескоблок менен курчалат, ушундай жабык охранасы менен ушундай жабык шаарча болот. Кимде ким ошол шаарчадан жер тилке алып, ошол үй салам дегендер болсо, төмөндөгү номерге чалып байланышыңыздар. Караколдо биринчилерден болуп жаңы шаарча курулуп атат. Ошондуктан шашылыңыздар, бир туугандар. Азиз Мурадиллаевке Туркиядан операция жасалат, ага жакындары гана донор боло алат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадиллаевдин бооруна Туркиядан операция жасалат. Ага донор болчу 4 адам анализ тапшырууга даярданып жатканын коомдук ишмери Ассоль Молдокматова билдирди. Молдокматова белгилегендей, Азиз Мурадиллаевдин үй бүлөсү тилектештик кылгандарга, кабатыр болгондорго ыраазычылыгын айтышты. 2 күн аралыгында донор болобуз деп миңдеген адам кайрылышты. Бирок Азиз Мурадиллаевке Туркиядагы клиникадан операция жасала турган болду. Ал жактын талабына ылайык жакын тууганы гана донор боло алат экен. Ушуга байланыштуу актёрдун туугандарынан 4 адам анализ тапшырат. Учурда Азиз Мурадиллаев аз-аздан тамак жеп баштады. Сиздерге ыраазычылыгын айтууда. Ак халатчандарга дагы ыраазычылык билдиребиз деп айтылат билдирүүдө. Белгилесек, 3 декабрда актер оор абалда ооруканага түшүп, ага кайрадан боордун циррозу диагнозу коюлган. Анын боорун алмаштыруу керек болуп, операцияга $45,000 кажет экени кабарланган. Кийинчерээк атайын эсеп ачылып, кайрымдуу жарандардан $3,000 ашык каражат топтолгон. Ассоль Молдокматованын демилгеси кайрылуусунан кийин президент Садыр Жапаров актёрдун операциясына $42,000 берген. Жол эрежесин бузган Арстан Алайга айып пул салынды. Арстан Алайга унаа айдап бара жатып коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн айып пул салынды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Арстан Алай кур тагынбай унаа башкарып бара жаткан тартылган видео социалдык тармактарда тараган. Социалдык тармактарда айдоочу Арстан Алай унааны коопсуздук курун тагынбай башкарып бара жатканы түшүндүрүлгөн видео тараган. Бул жол эреже бузуу үчүн милициянын кайгылуу кызматы тарабынан айдоочуга карата протокол түзүлдү деп билдиришти кайгылуу кызматынан. Коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн жарандарга 1.000 сом айып пул каралган. Аны 15 күн ичинде жеңилдик боюнча 325 сом өлчөмүндө төлөөгө болот. Зима не будет? Будет еще как. Балбак Төлөбаев мамлекеттик материалдык резервтер фондунан дан эгиндерин себүү үчүн алууну сунуштады. Ынтымак фракциясынан эл өкүлү болуп шайланган Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында мамлекеттик материалдык резервтер фондунан дан эгиндерин себүү үчүн алууну сунуш кылды. Ошондой эле депутат Төлөбаев фонддо тиешелүү адистер жок экенин белгиледи. Мат резервтерден себүү үчүн дандын үрөнүн алып коюуга болобу деп депутат министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровго кайрылган. Болбосо туура эмес үрөндөрдү алып келишет, анан ушул жерде отуруп алып айыл чарба министрин урушуп жатабыз. Үрөн менен камсыз кылуу менен адистер алектенсин деген эл өкүлү. Акылбек Үсөнбекович, кээ бир мындай өтө маанилүү жерлерден госмат резервди ортодон чыгарып эле койбойсуңар. Мисалы үрөндө, мисалы специалисттер барып өзлөрү мындай түшүндүрүп, анан госмат резерв айткан нерсени туура эмес алып келип алат, биз министр деле сокулуп атабыз да. Сен туура эмес кылсың. Балбак Зарлыкович, министр жана анын кызматкерлери барып үрөндү тандап келип атат. Госмат резерв ошо договорду аткарып атат бүгүнкү күнү. Эми Акылбек Үсөнбекович, баардык кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга карабай жылыш керек да алдыга. Жок, биз жазап эле баратабыз. Негизгиси айтып атам, ошо 500.000 кишинин оюн жалгыз айыл чарба министри же биз сиздер менен чогуу аткара албайбыз. Бирок системаны өзгөртүп атабыз. Системаны өзгөртүп, үрөн чарбачылыктарын быйыл колдой турган болсок, анда буудай менен арпанын проблемасын быйыл чечип бүтөбүз. Анан эспарсет, анан ушинтип жыл сайын бир 4-5-10 чакты үрөндөрдүн проблемаларын чечип кете берели деп атабыз. Биз деле карап турган жерибиз жок да.
Негизинен мына өкмөттүн алып барып аткан иши жалпы жонунан жакшы, кемчиликтери бар. Ушул кемчиликтерди алдыдагы жылдарда ошолорду кайра кайталабастан алдыга жылып кете бериңиздерди өтүнөбүз. Элдер да күтүп атат, жылыштарды көрүп атабыз. Бирок мен баарыбыз жакшы болсо экен деп ойлойт экенбиз да. Today only cash дегенде эле болот да. Бүгүн баарын жасап бергиле дегенде кылып атабыз да. Ошон үчүн сиздер да бизди туура түшүнгүлө. Кээ бир нерсени сындап атабыз, кайра талашып тартышып кайра оңдоп атабыз. Ошон үчүн ишиңерге ийгилик, жакшылык болсун. Рахмат. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, Ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп, 6 айлык мөөнөткө отурдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Казынага 7 миллион сом которгон мурдагы аткаминер Курманбек Дыйканбаев акталды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевди жогорку сот актады. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Соттук коллегия 1-Май райондук соту жана Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Курманбек Дыйканбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган. Дыйканбаев 2020 жылдын 24 ноябрында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип кармалган. УКМКнын маалыматына караганда ал парламенттик шайлоо учурунда Биримдик партиясынын кызыкчылыгында иш алып барып, мамлекеттик ишкана жетекчилеринин бирин ага 7 миллион сомдон ашуун акча берүүгө мажбурлаган. Бербей койсо кызматтан бошотуп коерун айтып коркуткан. Бул акча УКМКнын маалыматына караганда Дыйканбаев шайлоо алдындагы үгүт иштерине жумшаган. Кийинчерээк Курманбек Дыйканбаевдин УКМКнын эсебине 7 миллион сом которгону маалым болгон. Ошто кылмыштуу топтун мүчөсү казактын кармалганын видеосу тарады. Оштого уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү казак кайманаты бар Умар Маратов мурдагы аты жөнү Эрнис Казаков кармалгандыгын ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. 11 ноябрга караган түнү бир нече киши караоке клубтарынын биринде эки жигитти сабап андан соң качып кетишкен. Жабырлангандар милицияга кайрылышкан. ИИМден 41 жаштагы казак өзүнүн 37 жаштагы шериги менен кармалганын айтышты. Буга чейин казак бир нече кылмышка, анын ичинде өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, иши сотто каралып үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк анын ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова ишиндеги башка алешендиктеринен улам президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан кызматтан алынган. Умар Маратов казак уурлук жана каракчылык үчүн бир нече ирет соттолгон. Мыйзамсыз баюуга айыпталган жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев кызматтан кетти. Мыйзамсыз баюуга айыпталган жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев өзү жазган арыздын негизинде кызматтан кетти. Анын арызын депутаттар жогорку кеңешинин 7 декабрдагы жыйынында канааттандырган. Осмоналиев 2020 жылдын декабрь айында мыйзамсыз баюуга шектелип кармалган. УКМКнын маалыматына ылайык тергөө учурунда судьяга таандыктелген мүлктөр аныкталган. Алардын баасы боюнча судьянын расмий кирешесинен 114 миллион сомго ашып түшкөн. Алгач ал УКМКнын СИЗОсуна камакка алынып, кийинчерээк 1-Май райондук сотунун чечими менен эч жака кетпөө тилгаттын негизинде бошотулган. Тергөө учурунда Осмоналиев күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, мамлекетке 70 миллион сом кайтарып бергени айтылган.
Осмоналиевдин мүлктөрү. УКМК судья өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашырып киреше булактары жок болсо да көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алганын аныктаган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлктөр, алдыңкы курулуш компанияларынан батирлер, Ысык көлдүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардан коттедждер, соода борборлорунда коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунаалар бар. Ал мүлктөрдүн изин жашыруу максатында керектүү саттык келишимдерин башка киреше булактары жок болгон жарандарга каттатып келгени белгилүү болгон. Анын коммерциялык уюмдардын бирине биргелешип ишкердик жүргүзүү үчүн декларациясына кирбеген $150,000 бергени аныкталган. Ошондой эле судья Максим Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктүн бир бөлүгүн улутташтыруу боюнча убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып, мамлекеттик казынага көп миллиондогон чыгым келтирген деген айып тагылган. 14 декабрда соттор кеңешинин дисциплинардык комиссиясы башкы прокуратуранын судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн канааттандырган. Кийин Темиров Лайф каналы Осмоналиевдин мүлктөрү тууралуу иликтөө да жарыялаган. Анда УКМК судьянын баасы $950,000 турган Хан Сарайын камактан чыгарганы айтылган. Камил Осмоналиев 20 жылдык тажрыйбасы бар судья, ал көп жылдар бою арбитраждык облустук сотто иштеген. 2012 жылдан тарта жогорку соттун судьясы болуп эмгектенип келет. Анжелика менен Алга Кылычев соттошууда ишти кароо кийинкиге жылдырылды. Ырчы Анжелика Кайратова Алга Кылычевди сотко берип 10 миллион сом доо койгон. Биринчи соттук отурум 7 декабрга белгиленген. Бирок эки себептен улам жылдырылды. Бул туурасында Алга Кылычев Кактус Кейжиге билдирген. Биринчиси, доо коюп жаткан тараптын арызы толук толтурулган эмес. Судья Алга Кылычевдин кайсы сөзү силердин беделиңерге шек келтиргенин так далилдүү кылып толуктап келгиле деген. Экинчиси менен соттук отурум кыргыз тилинде өтсүн деп кайрылган. Бул жолку соттук процессте котормочу жок болду. Ушул эки себептен улам соттук отурум жылдырылды деген ал. Микки Чор жана Саяк аттуу кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Нарында уюшкан кылмыштуу топтун Микки Чор жана Саяк Кайман аттуу мүчөлөрү кармалды. Алар көмүрдү мыйзамсыз алып чыкканга шектелип жатканын УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, жогоруда аталган жарандар 1 декабрга караган түнү Кара Кече көмүр кенинин номер 24 профилдик участогундагы жумушчуларды күч колдонобуз деп коркутуп, ал жерден өзүн билемдик менен көмүр ташып кетишкен. Учурда кармалгандар Нарын шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Депутат 25 жыл иштеген мугалим 5.000 соттор 100.000 сом пенсия алат. Кыргызстанда 20 жыл сот болуп иштегендер 100.000 сом пенсия алат. Бул тууралуу 8 декабрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев билдирди. Отурумда социалдык фонддун 2021 жыл үчүн бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет угулган. Ошондой эле социалдык фонддун быйылкы жылга карата бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана 2023 жылга бюджети жана 2024-2025 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору каралган. Жыйында депутат Токторбаев аталган фонддун төрагасы Бактияр Алиевден 25 жыл иштеген мугалим менен сот канча пенсияларын сурады. Айлыгына жараша болот. Соттордун коэффициенти көбүрөөк болот. Орточосун айта албайм. Муну сизге өзүнчө эсептеп берейин. Азыр эсептеп бере албайм, деди ал. Андан кийин депутат сөзүн улады. Сиздин жооп бере албаганыңыздын себебин билем. Бул жерде абдан чоң айырма бар. 25 жыл мугалим болуп иштеген кембагал 5.000 сом пенсия алат. Өмүр бою элди тоногон сот 100.000 сом пенсия алат. Бул боюнча министрлер кабинетине кайрылыш керек болчу. Сот катары 15-20 жыл иштегендер 1,5 эсе, 20-25 жыл иштегендер 2 эсе, ал эми 25 жылдан ашык иштегендер 2,5 эсе үстүк акча алат экен. Бизде соттор ушунча таза, ушунча гумандуу, адилеттүү болуп кеттиби деген ал. Депутаттын айтымында, эгер 15 жыл иштеген соттун маянасы 40.000 сом болсо, кийин 60.000 сом пенсия аларын, ал эми 25 жыл иштесе 100.000 пенсия аларын айтып, бул адилетсиздик экенин белгилеген.